Урматтуу мусулман бир тууган. Ширкул акбар, чоң ширк бар. Чоң ширк бул ислам аламында мусулмандар баары билет. Чоң ширк ташка сыйынуу, бутка сыйынуу, башка болгон. Бирок ширкул асгар, кичинекей да ширк бар. Не бар экен? Кичинекей ширк, кичинекей Аллага шерик кошуу деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Шаддад ибн Аус деген сахабана Шаддад, Аустун баласы, аннаху бака. Сахаба ботодой боздоп ыйлап жатыптыр. Ким ыйлап жатыптыр? Шаддад деген сахаба. Факила лама юбкик. Эмне ыйлайсың деди. О Шаддад, эмне ыйлайсың? Кале шай'ан сами'ту мин Расул саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбардан бир нерсе уккан элем. Ошону эстеп ыйлап жатам. Фабкани, ошол пайгамбар айткан сөз мени ыйлатып атат. Сами'ту Расул саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардан ушуну укканмын. Атагафу аля уммати аш-ширк ва-шахва вал-хафия. Мен үммөтүмө эң корккон нерсе Аллага шерик кошуу ширктен жана жашыруун кумардан деди. Сахабана пайгамбардан сурады. Шаддад ибн Аус, "Я Расулаллах, сиз өткөндөн кийин сиздин сахабалар үммөтүң ширк иштерин кылабы?" деди. "Кала наам", ооба деди. "Кала ама иннахум ла ябудуна шамсан." Менин үммөтүм кимдин үммөтү? Күнгөсү, "Вала ябудуна шамсан." Күнгө сыйынбайт. "Вала камар", айга сыйынбайт. "Вала хаджар", ташка сыйынбайт. "Вала васанан", бутка сыйынбайт. "Валакин юрауна би амалихим." Бирок менин үммөтүмдүн ширки юрауна, адамдарга эл көрсүн, кожо көрсүн ибадат кылат деди. Не кылат экен? Показуха деген сөз. Намазында бирөөгө көрсөтүш үчүн, кайрымдуулук кылса бирөөгө эме кылыш үчүн. Өткөндө бир шагиртибиз айтат, кайрымдуулук кылып жетим жесирге жардам бергени келди де топтонуп дейт. Бир жамаат келгенден кийин жетим жесир муктаж болгон правдалганы кесе, "Эртең келбейсиңерби, биз бүгүн бере албайбыз." "Эмнеге?" десе, "Бүгүн менин камерачым келбей калды" дейт. О соцсетке коюш керек. А сен Алланын ыраазылыгы үчүнбү? Ва шахвал хафия, жана көрүнбөгөн жашыруун кумар дегени ан юсби ахадухум саиман, алардын бирөө ороза кармайт дейт эртең менен турганда. Фатаврад ла шахва мин шахвати файтрак саумаху, ороза туткандан кийин бир кумар иши, нафсы каалаган бир нерсе пайда болуп калса, нафил ороза кармаган да. Не кармаптыр? Фарздан ташкары нафил ороза кармаган, жакшы шашлык келип калса, же чучук коя койсо, оозун ачып жеп алат дейт. Шахватыга кул болуп калат дейт. Мен ошонон корком дейт. Нафсыны тыя албай калат дейт.